Эмилбек Нарбековдун күнүмдүк жумушу дал ушинтип башталат. Жол эрежесин көзөмөлдөө менен катар тартипти жөнгө салуу анын негизги милдети. Бирок айрым учурда жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлерге баш ийбеген дагы айдоочулар кездешет. Андай учурда Эмилбек өз жанын төбөкелге салып, тартип бузган адамга мыйзам чегинде чара көрөт. Айдоочу кол койбой менин протоколумду колумдан тартып алып, автоунаасын айдап кетүүгө аракет кылган соң, мен автоунаасынын алдына туруп, өмүрүмдү тобокелге салып, өзүмдүн жумушумду так аткарып, ошол жерде андан мен протоколумду алып калууга аракет жасадым. Эскерте кетсек, кече интернетте милиция кызматкери ак түстөгү жол тандабастын алдын тосууга аракет кылып, автоунаа аны бир нече метрге чейин жөөлөп баратканы тартылган видео тараган. Айрым маалымат булактарында бул иш боюнча кылмыш жаза кодексинин 341-беренесине карата бийлик адамына зомбулук көрсөтүү менен кылмыш иши козголгонун жазып чыгышты. Азыркы учурда тергөө амалдары жүргөндөн кийин Ленин райондук тергөө кызматы юридикалык баа берип, ошону менен бул ишти сот органдарына жөнөтөт. Сот органдарына жөнөткөн соң сот органдары өзүнүн чечимин чыгарышат. Инспекторга баш ийбей автоунаа менен жөөлөгөн айдоочу айым 43 жаштагы Нургүл Балтабаева, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ташболот Балтабаевдин кызы жана Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы башкармалыгынын мурдагы башчысы Алымжан Козубаевдин жубайы экени белгилүү болду. Жогорку кызматтарда иштегендердин мыйзам бузуулары чанда кездешет. Ага себеп жарандардын мыйзамды билбегендиги. Бул тууралуу Тилек Оторов билдирди. Бул негизинен ар бир адам аң сезим оку деп ойлойм. Аң сезими кандай болсо, ошо аң сезимдин негизинде эле тартип бузулат. Тартип бузду делген Нургүл Балтабаеванын жолдошу Алымжан Козубаев окуя катталган жерде түзүлгөн жагдайга бир жактуу карабаш керек экенин маалымат булактарына кабарлаган. Анын айтымында роликтин кичине үзүндүсүн койсо башка киши, толук койгондо башкасы күнөөлүү болуп калат.